саламатсыздарбы достор, бүгүнкү уктуруубузда дагы бир эң сонун темалардын үстүнөн сөз кылабыз. Албетте сонун деген менен кимдир бирөөнүн кыжырын келтирсе, кимдир бирөөнүн итиркегин келтириши мүмкүн айтор, бирок ден соолукка чоң таасир тийгизген жана эң эле маанилүү болгон бир оору же мите курттар жөнүндө сөз кылабыз. Паразитология деп уксак керек, бул грек тилинен алганда мите курт жөнүндөгү илим дегенди билдирет. Таң калыштуусу мите курттардын 350 миңге жакын түрү бар экен. Кыргызстанда анын 25ке жакын түрү өтө кеңири кездешилген. Ошолордун арасынан биз бүгүн аскарида тууралуу сөз кылмакчыбыз. Сөзсүз түрдө коногубуз бар. Коногубуз дагы дал ушул тармактын адиси, Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынан келген врач-инфекционист Молдалиева Нургүл Тургуналиевна эжебиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Иштериңиз кандай жетип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Кандай жүрөсүз? Жакшы. Биздин уктуруубузда эжекебиз өзүнүн тажрыйбасы менен, өзүнүн билими менен кеңири бөлүшүп, көптөгөн адамдарга жардам берип келет. Ыраазычылык айтабыз сизге сөзсүз түрдө. Жана бүгүн жогоруда айтылгандай эле аскарида жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Деги эле аскарида бул эмне жана аны кантип, кайдан жугузуп алабыз? Жакшы. Эми өзүң азыр жогоруда айтып атпайсыңбы, ушул аскарида бул гельминтный заболевание же болбосо ошо мите курт же болбосо паразиттердин бир составы десек болот, түркүмүнө кирет. Ошо Кыргызстанда бизде ошо мите курттардын 25ке жакын түрү кеңирээк кездешет экен. Алардын бири ушул аскарида болуп эсептелет же болбосо аскаридоз деген ооруну чакырат. Эми бул өзү аты айтып аткандай эле ушул мите курттардын бирине кирип атат. Албетте бул аскарида деген бул дагы узундугу 25-30 сантиметрге чейин жеткен курт болуп эсептелет. Ошондой эле кээде организмде ал жанагындай клубочкаларды бир нечеси баягы кошулуп, клубокторду түзүп, кээде дагы ушул аппендициттин клиникасын дагы спровоцировать эткен кездешүүлөр болот экен. Аябай ичи катуу ооруп, кусуп, ошо симптомдору аябай окшошуп кетип, ошондой кээде ошондой картиналарды вызывать этет да. Аппендицит деп ойлошу мүмкүн. Ойлошу мүмкүн, ооба. Эми аскарида бул ошо мите курт сыяктуу эле, мите курттун бири түрүнө кирет, ушу 25 түрдүн бирөөсү да, бири. Эми бул аскарида деген баягы кантип жугат? Жер кыртышында, баягы топурактан, баягы айрыкча кичинекей балдарыбыз баягы эшикте ойноп, песочницаларда, баягы колун жуубай ошол менен чогуу баягы жеген оозуна салганда бирдемкелерди, ошол менен чогуу баягы желудочно-кишечный трактка поступать этет да. Андан кийин ал ошол личинкалары, баягы жумурткасы ошол личинкага айланып организмде ооруну пайда кылат. Бир күндө, бир суткада ал 200гө жакын жумуртка тууйт экен аскарида. Ошентип ал организмде бат көбөйөт да. Анын кандай симптомдору бар? Бизге баягы көп кайрылганда биз ушу курту бар окшойт баламдын деп кайрылган ата-энелердин көбүнчө баягы мындай болуп калат эмеспи? Балам жакшы тамак жебейт атат, же арыктап атат. Ошол бир симптомдордун бири ошондой болот да. Тамакты аябай жеп атат, бирок же семирбейт, тойбойт, анан шилекей агат, денесинде кандайдыр бир тактар пайда болуп атат, ичим ооруйт дейт. Анан кийин баягы эч нерсеге анча көңүлү чаппайт баланын, шалдырайт, көбүнчөктү ушундай белгилер болуп атат деп кайрылышат да. Бул симптомдор. Эми ошол эмне үчүн дегенде баягы паразит деп ошо бекеринен айтылып аткан жок да. Ошо бала жеген тамактагы баягы витаминдерди, баардык нерселерди ошол паразиттер өздөрү жеп, ошо организмде баягы витаминдер аз болуп, ошондуктан баягы кан аздуулукка алып келип, баланын арыкташына организмдин. Ошондой эле эгер ошо кан аз болсо баягы бизде кычкылтек менен камсыздануу дагы азаят да, гемоглобин себеби ошону ташыйт. Ошондо анан баягы общий бир мындай апатия, эч нерсеге көңүлү жок, шалдырап, ушундай бир симптомдор келип чыгат. Ал эми эң негизги белгилери болуп ошо баягы ичи ооруп, кээде кусушу мүмкүн, ичи катышы мүмкүн же ичи өтүшү мүмкүн, көңүлү айланып, көбүнчөктү ичи ооруп, анан түнкүсүн уктап атканда да тишин кычыратып, шилекей агып, ушундай симптомдор менен баягы
коштолот бул оорунун белгилери. Эң биринчи биз ошондой күмөн санап келгенде сөзсүз түрдө баягы бул биринчи бул диагностиканы талдашыбыз керек. Себеби мите курттун бизде айтып атпайбызбы, Кыргызстанда эле 25 түрү кездешет деп. Ар бир мите курттун өзүнүн баягы өзүнө жараша дарылары болот. Кээ бир бизде жарандар ойлошот баягы бир эле дарыны ичип койсо эле баардык курттар жок болуп кетет деп. Ал дагы туура эмес. Ошондуктан биринчиден биз талдашыбыз керек. Бул бизде мисалы эгер билбеген жарандарыбыз болсо, биздин ооруканада бизде гельминтолог же болбосо паразитолог, ушул курт боюнча, куртту дарылоо боюнча бизде адис бар. Күнүгө кабыл алат. Ал эми ошондой эле ар бир баягы үй бүлөлүк дарыгерлер медицинасындагы педиатрлар дагы бул ооруну дарылаганды билишет протоколдор боюнча. Мисалы ооруну топурактан же болбосо кайсы бир ташуучу булактан жуктуруп алды дейли. Качан белгилери байкала баштайт? Белгилери ошо айтып атпайбызбы, баардык эле оорулар дароо эле пайда болбойт экен. Ошо ар кандай бир баягы көмүскө период, инкубационный период ар бир оорубузда биздин ушул инфекциялык ооруларда кездешет. Ал деле ошол бир нече күндөн жумага чейинки аралыкты түзүшү мүмкүн. Анан ошондой баягы белгилер менен кайрылганда сөзсүз түрдө баягы анализге жиберебиз. Биринчи анализдер болуп бул ушул баягы заңды аныкташыбыз керек. Заңдан ошол баягы ушул мителердин жумурткасы табылабы же ошолорду заңдан, анан кийин кандан дагы ИФА түрүндө иммуноферментный анализ деп коебуз. Ошол жактан дагы ошол паразиттин түрлөрүн аныктаса болот. Эгерде бул паразитти дарылабастан эле жүрө берсечи, ал улам тукумдап көбөйө берет да, ичегиде көбөйө берет. Албетте ал көбөйө берет. Ошондой эле биз жана айтып атпайбызбы, көп симптомдор пайда болуш себеби ошо кан азаят, бала баягы арыктайт. Эч нерсеге баягы мисалы үчүн бул эми көбүнчөктү кичинекей балдарда, өспүрүм, баягы мектеп курагындагы балдарда кездешип атпайбы? Эгер ошол убактан дарыланбай калып калсачы? Дарыланбай калса эми бул ошондой эле айтып атабыз, ошол баланын баягы калыптанышына, өөрчүшүнө, сабактан деле мисалы үчүн отставание, мисалы үчүн баягы эч нерсеге көңүлү келбей, анан кийин баягы физический жактан дагы балким ошол эле баягы өзүнүн курактагы өспүрүмдөрдөн баягы салмагы аз болушу мүмкүн, же кан аздуулук. Кан аз болгондон кийин баягы көп ал жактан дагы симптомдор келип чыгат. Ошондой эле айтып атабыз, кээде баягы ложный аппендицит менен дагы эме болуп калат. Ошондой эле баягы дискинезия, өт жолдорундагы ооруларды пайда кылышы мүмкүн. Дискинезия желчеводящих путей деп коебуз. Холецистит, холангит деген ооруларды пайда кылышы мүмкүн. Демек бул аскарида курту десек болот го, мите курту курсакка ичке киргенден кийин ал жөн гана мындай таптакыр белгисиз калбайт. Сөзсүз бир нече убакыттан кийин өзү тууралуу билдире баштайт. Ал балким аппендицит оорусуна окшош симптомдор менен коштолушу мүмкүн, бала арыкташы мүмкүн, баланын же болбосо табити өтө ачылып семирбейт, же тескерисинче болушу мүмкүн. Кайсы бир маалыматтарга караганда сиз жогоруда да айта кеттиңиз, 200 миңге чейин жумуртка туйт деп. Элестет, эгер ал убагында дарыланбай калса, анда адамды жеп салат го, Сырткы чөйрөдө жумуртканын өрчүүсү ыңгайлуу шартта кышкылтек жетиштүү нымдуу топуракта дагы 24-25 күнгө чейин созулат экен. Демек, бул убакта ал өзүнүн бар экенин да эле билдирип коет. Турат, кантип дарыланса болот? Дароо эле гельминтологко барыш керекпи же ата энелер өзүнүн алдын ала баягы не деген курттар бар эле, дарылар бар эле, бир дарыларды ичип атайын курттарды түшүрөбүз деп келишет. Азыр ошо айтып атабыз го, мисалы үчүн аскаридадан сырткары жана лямбли деген курттар көп кездешет. Астрица жана кадимки эле чучок курттары, таксокароз деген курттарыбыз бар аябай. Ошондуктан баягы туура эмес дарылануу дагы бул туура эмес. Себеби дегенде баягы монабу дарылар противогельминтный, ушу мите курттарга каршы дарылар, булар аябай токсичный препарат болот да. Элестетсеңер, биздин организмдеги тирүү бир жанды өлтүрө турган бул химический ушундай аябай сложный препарат болот. Ошондуктан баш аламан бул дарыны да иче бербеш керек. Бул биздин боорго, башка эле негизи боор биздин бул лаборатория, организмдин лабораториясы болуп эсептелет. Эмне жесек, ичсек, туура эмес дарылар, алкоголь, эми үчүн биз ушунун баары зыян деп айтабыз, Ошонун баардыгы боор аркылуу өтөт экен. Ошондо боорубуз дагы бул жерде сезгенип калышы мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө мен айтпайм, мен баардыгы эле келип биздин гельминтологко кайрылган деп айтып атпайбызбы. Үй бүлөлүк шарттарда дагы семейный врачтар ушул ооруларды дарылайт. Сөзсүз түрдө жанагы анализдерди бергенден кийин, заңдан же болбосо канынан кайсы түрү аныкталгандан кийин ошого жараша ошол гельминт, ар бир гельминттин өзүнүн дарысы болот. Ошого жараша сөзсүз түрдө салмагына жараша
аны менен кошо бул курттарды дарылоо комплексный болот. Бир эле ал куртту берип, куртка каршы дарыны берип койбой, ошол убакта биз баягы желчегонныйларды беришибиз керек, комплексный терапия болуш керек, витаминдерди беришибиз керек, ичегинин иштешине баягы перистальтиканы жакшырта турган дарыларды беришибиз керек. Себеби ал ошол өт жакшы поступать этип ичегиге, анан ичегиден баягы ошол курттар дагы баягы чыгып, выталкиваться этип, организмден чыгарылып, элиминация болушуна ушундай көп шарттарды түзүп, комплексный атайын протоколдор бар бизде. Ошо гельминтологдор, ошондой эле жанагы санэпидемстанциянын врачтары, санитардык гигиеналык врачтар дагы ошол боюнча дайыма ушундай бир кандайдыр бир семинарларды, форумдарды өткөрүп, элге кененирээк массалык маалымат каражаттарынан берип турушат. Ошого жараша ошо дарылануу ыкмаларын тандаш керек да. Чоң рахмат. Достор, демек кайсы бир бүгүнкү коногубуз айтып берген себептер же болбосо белгилер балдарыңызда кичинекей чүрпөлөрдө байкала турган болсо, сөзсүз түрдө адиске кайрылган туура. Анткени бул баланын өсүп жетилишин бир топ артка калтырат же кечеңдетет. Бүгүнкү коногубуз врач-инфекционист Молдалиева Нургүл Турналиевна болду. Тургуналиевна эжекебиз болду. Сизге терең ыраазычылык айтабыз келип бергениңиз үчүн жана кааларыбыз элибиздин батасынай болуп жүрө бериңиз. Рахмат чоң.